Венгриянын Мейт университетинин ректору профессор Чаба Гюрца жана анын делегациясы Кыргыз Улуттук агрардык университетинде расмий иш сапар менен келишти. Бул визит агрардык билим берүү жана илим боюнча Венгрия Кыргызстан кызматташтыгын күчөтүүгө багытталган. Иш сапардын алкагында Кыргызстанда биринчи жолу Кыргыз-Венгрия инновациялык борбору ачылды. Бул борбор агрардык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана айыл чарбасын туруктуу өнүктүрүү боюнча жаңычыл чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Айыл чарбасынын өнүгүшү бул экономиканын өнүгүшүнө сөзсүз түрдө чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан бардык өнүккөн өлкөлөрдө илимге таянып иш кылып атышат. Биз дагы Европадагы эң күчтүү анан чоң университет Венгриянын Мате университети менен биз кол коюштук дагы илимий борбор ачтык. Бул илимий борбор аркылуу Европадагы, Венгриядагы илимдин жетишкендиктери менен айыл чарбасын кандай көтөрсө, биз ушул борбор аркылуу Кыргызстанга дагы ошол Европанын жетишкендиктерин алып келип, айыл чарбасына биздин фермерлерге, илимге чоң салым кошобуз деген биздин чоң үмүтүбүз бар. Венгрия менен Кыргызстандын агрардык илимдер боюнча кызматташтыгы улам чыңалууда. Бул иш сапар билим берүү, изилдөө жана туруктуу айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, эки өлкө ортосундагы өнөктөштүктөрдү бекемдейт. Кызматташтык жана изилдөө боюнча көптөгөн жаңы идеялар көтөрүлдү. Делегациянын башка мүчөлөрү да өз пикирлерин айтып, айыл чарба тармагындагы тажрыйбаларды бөлүшүштү. Ошондой эле Мейт университети жана Кыргыз Улуттук агрардык университетинин ортосундагы кызматташтык келечекте агрардык изилдөөлөрдү жайылтууга жана туруктуу айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө багытталмакчы.